Демек, бул жерде айтып өткен. Жакшылык кылуу бул жакшы кылык мүнөз. Ал эми күнөө жүрөгүңдү өйкөп турган нерсе экен. Сен ал тууралуу адамдардын арасында билип калбашын каалайсың дейт. Же болбосо адамдар жактырбаган нерсе экен. Муну мындайда да түшүнсөк болот. Эми мантык кытып коебуз го, ар бир адамдын түшүнүгү кенен болуш керек. Түшүнүк кенен болуш үчүн ал Алланын аятына, пайгамбардын сүннөтүнө, сахабалардын пикирине, табийиндердин, таба-табайын пикирине, салаф салихиндердин пикирине, машхур азыркы замандагы алымдардын пикирине туура келиш керек. Ошону шарият дейбиз. Эгерде өзүңчө эле философия кыла берип турган болсоң, фальсафа деп коет. Анда эмне кыласың? Башка адамдарды адаштырып жибериши мүмкүн, туурабы? Азыркы мезгилде жалган психологдор, парапсихологдор жанагындай бир өзүнчө чыгып алышып эле адамдарды, мисалы, сен бактылуу болгонго татыктуусуң, сенден ансыз эле бактылуу болмоксуң, сен ушунча өмүрүңдү өткөзбөйдүң, сен момундай кылган, сен момунт адаштың, сен ушун көрсө өзүңдү унутуп калган турбайсыңбы деген сөздөр айтылганда эмне болот экен? Азыр элдин мээси айнып атат да. Мен эгоист болушум керекпи? Же болбосо колхоз совхоздун методундай баягыдай көпчүлүк менен жашашым керекпи деп турабы? Ошол себептен адамдар адашып, азыр эмнеке негизги, эмне маанилүү, маңыздуу экенин унутуп атат экен да. Бул жерде мынакей, бул жерде эң чоң нерсе айтылды. Жакшылык кылуу бул жакшы кулк мүнөз деп койду, болду. Ал эми кулк мүнөздү болсо Азирети Али айтат, бул адамкерчилик деп айтат. Жакшы кулк мүнөз бул адамкерчилик. Дагы бир жерде айтат экен, чоң алымдардын бириси, эгер эсимен чыгып кетпесе эле, имам Суюти рахималла мындай дейт. Жакшы кулк мүнөз бул адамдарды түшүнүп билүү дейт. Ал эми акылмандуулук бул адамдар менен мамиле кылып билүү дейт. Акылмандуулук адамдар менен мамиле кылууну билүү экен. Ошол эле мезгилде Тамбихил Гафилинде Абулай Самарканди рахималла пайгамбарыбыздын улуу сөздөрүнө мындай сиңген даанышмандардын сөзүн айтат. Бул дейт, жакшы кулк мүнөз тозоктон сактай турган калкан дейт. Дагы нерсе ушул жакшылык кылуу дегенде келгенде, эмне үчүн бул жакшылык кылуу десе, кимге байланыштуу жакшылык кылуу десе, сенин кулк мүнөзүңдүн оңолушу бул өзүңө жакшылык кылуу экен, башка бирөөнө эмес. Эгерде бир адам копол болчу, орой болчу, бүгүндөн баштап жумшак болду, адамдардын көңүлүн карай турган болду, машалла. Бирок мен жумшак болуп, мындай бир жеңил болуп, адамдарга тепселип бергиле деген жокмун. Балки кээ бир убактарда какайганга кайгын, төбөң көккө жеткенче, ийилген төбөң жерге тийгенче дейт туурабы? Бул пайгамбардын айтканы, мен айтканым эмес. Бул кыргызда макал деп айтып аткан жок. Бул именно пайгамбардын айткан нерсеси. Мен айтып аткан нерсем, субханалла, сени курчап турган, сага жакшылык каалап турган, сени менен жашап аткан, сени субханалла төшөгүңдө жаткан, сени субханалла ушундай бир сыйлап турган балаңдын, сени субхан төрөп койгон ата-энеңдин, сени үчүн субханалла бир карындан чыккан бир тууганың жаман болсо да бир тууганыңа жакшылык кылуу бул субханалла некен? Жакшы кулк мүнөздүн байланган. Ошолорго жеңил, желпи болгула деп атабыз. Ошолорго субханалла аларга мындай эмне кылып атабыз? Жакшы болгула, копол болбогула. Эмне үчүн андай? Анткен себеп адамдар, мен бир нерсени силерге айтып берейин азыр. Эсиңерден чыгарбай угагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 23 жыл пайгамбарчылык кылды. Туурабы? 23 жылдан ичинде пайгамбар акыркы пайгамбар бүтүп аткан мезгилде Азирети Айша энебизге айтып атқан, "Я Айша" дейт. Мага дейт, бардык пайгамбарларга келгенден да чоң сыноо мага берилди деди. Болбосо Нух алейхиссалам 950 жыл дават кылып атат. Муса алейхиссалам 250 жыл дават кылып атат экен. Карасаң элине. Карасаң бүткүл пайгамбарлар 100 жылдап пайгамбарлык кылган. Ибрахим алейхиссалам болсо 600 деп айтат, эгерде мен адашып кетпесем. Ушунча жыл элине, бирок алар айткан жок. Бизге чоң сыноо берилди. Анан алымдар айтат, субханалла, бул жерде эмне делесе,
Анткени дейт, эң чоң сыноо пайгамбарыбызга өзүнүн бир туугандарынан келген. Адамга өзүнүн бир тууганынан келген өткөн зыян жок экен да, сыноо жок экен. Чоң сыноо экен бул. Сенин аялың сага каршы чыгып турушу, сенин балдарыңдын сага каршы чыгып турушу, ата-энеңдин каршы чыгып турушу, субханалла. Сен бир аталаш бир туугандарың, эне жагынан бир туугандарың, некен ушунча некен алар пайгамбарды өз элинен кубалады, жеринен кубалады, жалгыз калтырышты, аркасынан душман өлтүргөнгө чейин кылышты. Ошону айтып атат экен да. Мага дейт, пайгамбарлардын бардыгына келген сыноодон да көбүрөөк сыноо келди дейт. Көрдүкпү? Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи мага кечирди. Карасаң кандай кечирим? Демек, бул сиздин кулк мүнөзүңүздүн бийик даражага чыгышынын белгисин билгиң келсе, анда канчалык сага оорчулук, запкы келтирген, сени ушундай бир эң төмөн даражага түшүргөн адамды мен сени кечирдим деп айтсаң, демек сен сересине чыктың. Бийик даражадагы кулк мүнөзүнүн ээси экенсиң. Мына жакшылык деген ушундай. Бирок сен бирөөнү кечирип коюп, ойлоба мен тигини кечирип койдум, болду. Жок, андай эмес. Сен өзүңө жакшылык кылдың. Өзүңдү тозоктон сактадың. Өзүңдү субхана, мен тозокко чейинкисин айтайын. Бул дүйнөдө биринчиден жүрөгүңө тынчтык келди. Ушундай кыжалат болуп, сен жеп турган нерсени кечирдим дегенде жок болуп кетти. Биринчиден жан дүйнөң тынчып түштү. Ох, машалла. Бул жерде көрсө груз жүрүптүр да, ондай толтура бир тонна мешөктү көтөрүп алып жүрүпсүң, ондай таш, колтойгон таш, аркаңа ээрчитип алыпсың да. Көрсөң ачууң келет, жиниң келет, баягы караң келет, сүйлөгүң келбейт, элдин өчүнө чай ийсем дейсиң, титирейсиң, сахарың көтөрүлөт ошо эмесечи. Мына ошол нерсе. Бул дүйнөдө эле субханалла, Алла таала сени алып койду. Эми кара. Экинчи пайдасы, өлүп аткан мезгилиңде эгерде жүрөгүңдө бирөө таш болбосо, оозуңан келмең ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деген келме чыгыш жеңил болот керек. Малекул маут, өлүмдөрдүн падышасы Азрил алейхиссалам пайгамбарыбызга Меираж кечинде айтып аткен. Айтып кой дейт өз үммөтүңө. Жүрөгүнө таш кылып, бирөөнү оорчулук кылып жүрөгүнө алып келбесин. Мен ал мезгилде субханалла азаптайм дейт. Азап менен жанын аламын дейт. Жүрөгү бош, тынчтыкта болгондор, жүрөгү иманга толгондор, алар жан бериши оңой экен да. Камырдан кыл суургандай чыгып кеткен. Ошол себептен жакшылык кылуу, сен өзүңө жакшылык кыласың. Бирөөнү кечирсең өзүңө жакшылык кылган болосуң. Бирөөнү хадия кылган болсоң өзүңө жакшылык кылган болосуң. Бирөөнү жакшы сүйлөгөн болсоң өзүңө жакшылык кылган болосуң. Субханалла. Сен только өзүңө гана. Эмне үчүн мага айтышың мүмкүн да, эмне далил бар? Мен каякта калдым дешим мүмкүн да. Аллах айтып атат Куранда. Аллах айтып атат. Жакшылык кылсаңар да өзүңөр үчүн, жаманчылык кылган болсоң өзүңөр үчүн дейт. Алла жөн айтпайт, кайтарып беребиз дейт да. Кайтарып беребиз деген алдында айтат, кантип кайтарып берет Алла десе, бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө кайтарып берет. Жакшылыгың да келет. Мен дайым айтып берем, омат деген бар. Омат. Бүгүн кордуктасың, бүгүн оорчулуктасың, бүгүн сени эч ким түшүнбөй атат, субханалла. Бирок эртең Алла таала оматты балким сага 40 жашыңда берет, 60 жашыңда берет. Балким балаң себептүү берет, балким кызың себептүү берет, балким күйөө балаң себептүү берет. Оматты билбейсиң сен. Бүгүн кепедесиң, эртең хан сарайда жашашың мүмкүн. Бүгүн көчөдө жүрөсүң, эртең субхана жип менен жүрүшүң мүмкүн. Туурабы? Бул омат деген ушундай ооп келет адамгачы. Бүгүн бар, эртең жок. Кыргызча айтканда баягы дөөлөт тоголок мени жалпактап коет го, туурабы? Сен билбейсиң сен дөөлөттүн качан келеринчи. Ошонун себебинен субханалла, жакшылыкта, жаманчылыкта кайра кайтып келет, кайтып келбей койбойт. Бир жолу түртүп кеткен десең, сен эки жолу түртүлөсүң. Бир жолу туура эмес, эки жолу сага жөнүндө туура эмес сөз айтылат. Бир жолу текебенсең, сен эки жолу зулум кылып кетиши мүмкүн сен. Бирок сен бир жолу кечирсең, эки жакшылык келет. Бир жолу хадия алсаң, эки жакшылык келет, субханалла. Кара кандай нерсе. Бул дүйнө ушундай да, өтөр дүйнө, бирок келме кезек, терме тезек деп коет. Бул дүйнө ушундай. Эчтекеден субханалла, сен качып кута албайсың, ошон жакшылык кыл. Оңол өзүңдү оңол. Мен дайым айтам, мен дайым өзүмө деле айтам кээ бирдечи. Мындай карайм дагы,
Bir nерсеге айтам, сен bir жериң туура эмес. Сен фасыксың. Издеп отуранан кээ бирде өзүм кемчилик, деп айтам, субхана, сен ушул жериң кемчиликтүү, ошону сен Алла сага ушул нерсени берди. Мына ошондой кемчиликти өзүнөн издегиле деген. Шариятыбыз ушундай да. Бизге пайгамбарыбыз Азирети Умардын оозу менен айтып койгон. Эй дейт, силерге эсеп кысап боло электен мурда силер өзүңөрдү эсеп кысап кылып алла деген. Же туура эмес айтамбы? Кандай дейсиз? Ошондо бактылык жүрөктүн тынчтыгына деле айта берем мен. Жүрөгү тынчтар бейиште. Мен бул жерде 60-га, 70-ге, 80-ге чыккан аксакалдар отурат мисалы алсачы. Мага айткылачы. $1 миллион болсо азыр эмне кылат деген десемчи. Эчтеке деп айтып бере алышпайт да. Анткени $1 миллион керек жок да. Чын айтам. Бирок азыр мен бул жерде 20-дагы балага $1 миллион болсо эмне кыласың десем, 4 эле нерсе айтмак да. 4 эле нерсе айтат. Биринчиси машина алам дейт. Экинчиси үй алам дейт. Үчүнчүсү аялдарды алам дейт. Анан төртүнчүсү iPhone 17 алам дейт. Болду. Бүттү, каалоо түгөнөт. Мен ладно бирөө бизнес кыл да көбөйтөм дейт да. Анан ал бизнес көбөйгөндө эмне алам десе, кайра 4 нерсени айтат да. 3 этаж, мурун 2 этаж үй болчу да. 3 этаж салмакмын. Мурун 1 аял болчу, 2 аял алмакмын. Кара. Оңойлуу экен. Анан мындай болчу, мурун К7 алды да. Эми айтат, субханалла, менден некен Lexus 700 алмакмын. Ананчы десе, кайра баягы эле телефон. Каалоо ушунча да, канча көп болгон сайын деле каалоо ошол эле боло берет. Башка адамдар эч нерсе эмете албайт. Бир аксакалдан сурасаң айтат, аз жакшы уктап алсам, бир жакшы бир чай ичсем, жакшы бир жылуу жерде отурсам, анан неберелерим иш айтып бербесет. Болду, калды, түгөндү. Көрсөң, ошондон субханалла, динибиз ушул да. Алла сага эмне берген болсо, ошол нерсени субханалла эмнекен туура колдонсоң, жүрөгүң тынч болот, машалла. Жакшылык кылабызбы? Өзүбүзгө анан бөтөндөргө. Мисалы, ушул жерде мына бир атырды себе турган болсам, пыс деп чыга турган болсам, бул жердин баары атыр болот, Эми кечирип койгула бирөө жел чыгарып ийсечи. Баардык тең ошо турабы? Ошол себептен эмнекен дайым айта тургансам, сенден жакшылык чыгып турса, сен тегерегиң баардыгы атырсыздана берет. Эгерде сенде негатив болуп, жактырбай, жарандай бир уруштал, жаңжал кыла берип турган болсоң, жел чыкканда элдин баары сен жанынан качат. Ошол себептен субханалла, бул дүйнөдө эмне кылыш керек экен? Жакшылык кылыш керек экен, иншалла. Аракет кылабызбы? Болду анда. Аракет кыламыз болду. Калган болсо эми айтайын деп убактым көп алып калат. Туугандар, бул дүйнө өтөт кетет. Бир да нерсе алып кете албайбыз. Бул дүйнөдө субханалла ушундай дүйнө экен, мен байкашым, мен тип эле түрүшүмдүн баарын көргөн адам эмесмин, бирок мен көп өлгөн адамдарды көргөм. Ошонун себебинен субханалла кейбей эле койгулачы бул дүйнө жөнүндө. Кайгырбай эле койгулачы. Мына бүгүн бар, машалла. Шүгүр. Эртең башкача рызык болот. Чүдүз? Бир күнгө такыр ойлонбой эле койгула. Жетесиң, жетпесиң проблема ал иши. Мына ушул. Амин. Субханака ва хамдулилlah, анта астагфиру ва атубу илейк. Алла мима хидayet бер, я Аллах, өзүң жинде бекем болуш насип кылган. Алла райым кылган бизге жумшак насип кылар. Алла разы болсун, машалла.